Лимондун пайдасы жана аны колдонуу тууралуу кеңештер. Саламатсыздарбы достор. Бүгүн биз ашканабызда турган чыныгы көп функциялуу жардамчы лимон жөнүндө сөз кылабыз. Бул күн нурундай түскө ээ болгон мөмө ден соолукка гана эмес, тиричиликке да пайдалуу. Эң башкысы, бүгүн биз аны кантип туура колдонуу керектигинин 8 ыкмасын айтып беребиз. Биринчи, иммунитетти бекемдейбиз. Лимон С витаминине абдан бай. Өзгөчө суук тийип вирус күчөгөн мезгилде организмибизди кубаттоо үчүн күнүңүздү лимондун жарым бөлүгүнүн ширеси кошулган жылуу суу менен баштаңыз. Бул иммунитетти бекемдейт, организмди антиоксиданттар менен камсыздайт жана сезгенүү коркунучун азайтат. Экинчи, ашказанды күчтөндүрөбүз. Эртең менен лимон кошулган 1 стакан суу ичүү ашказан ширесин бөлүп чыгарууну дурус иштетип, тамак сиңирүүнү жакшыртат. Ошондой эле бул ыкма ашказанда жел туруунун алдын алат. Эгер күчтүү тамак ичип алсаңыз, бир чыны жалбыз кошулган чайга бир нече тамчы лимон ширесин кошуп ичиңиз. Бул ашыкча жүктү жеңилдетет. Үчүнчү, детокс организмди тазалоо. Лимон организмден токсиндерди чыгарууга жардам берет. Бул үчүн күн бою лимон кошулган суудан ичип туруңуз. 1 литр сууга 1 лимондун ширесин жана бир аз бал кошуңуз. Мындай суусундук боордун иштешин жакшыртат, бөйрөктү тазалайт жана терини тазартат. Төртүнчү өзгөчөлүгү, табигый косметолог. Лимондогу антиоксиданттар теринин картаюусунун алдын алат. Териңиздин жылмакай, жалтырак болуусун каалайсызбы? Анда чыдаңыз деп айтайын демекмин. Бирок тамаша. Үй шартында тоник жасап алыңыз. Лимондун ширесин суу менен 2ге 1 пропорциясында аралаштырыңыз. Тагыраагы 2 чай кашык сууга 1 чай кашык лимон ширесин. Алынган аралашма менен кебезди нымдаңыз дагы бетиңизге сүртүңүз. Бул майлуу жылтырактарды азайтат жана биз көбүнчө поры деп аталган тешикчелерди кичирейтет. Бирок эсиңизде болсун, лимонду сезимтал терүүгө колдонууга болбойт. Жана тоникти колдонгондон кийин дароо күнгө чыкпаңыз. Териде тактар пайда болушу мүмкүн. Бешинчи, аба тазалоочу жана тиричилик жардамчысы. Лимондун ширеси жагымсыз жыттарды жоготот. Мисалы, муздаткычка жагымсыз жыт пайда болсо, бир лимонду 2ге бөлүп жарымын салып коюңуз. Эгер ашканадагы май же кир тактардан арылгыңыз келсе, лимондун ширесин туз же сода менен аралаштырыңыз. Бул табигый каражат химиясыз эле кирди тазалап берет. Алтынчы, стресс азайып маанай көтөрүлөт. Лимондун жыты стрессти басаңдатып көңүлдү көтөрөт. Бөлмөгө лимон эфир майы кошулган арома лампа коюңуз же болбосо лимондун кабыгын сүртүп, үстөлгө коюп койсоңуз, жагымдуу жыт айланаңызга жайылып, маанайды көтөрөт. 7. Жүрөк жана кан тамырларды бекемдейт. Лимондогу калий кан басымды жөнгө салууга жана жүрөк ооруларынын коркунучун азайтууга жардам берет. Лимонду күнүмдүк тамак ашыңызга кошуп туруңуз. Мисалы, салатка же бышырылган балыкка бир нече тамчы шире тамызыңыз. Бул даамдуу да, пайдалуу да. 8. Сууну көп ичүүгө дем берет. Сууну ичүүнү унутуп каласызбы? Ага бир тилим лимон жана бир аз жалбыз жалбырагын кошуңуз. Мындай сергитүүчү суусунду гана баспастан, организмиңизге кошумча витаминдерди дагы берет. Ошентип, лимон бул жөн гана кычкыл мөмө эмес. Бул сиздин ден соолук, солуулук жана тиричилик үчүн табигый жардамчыңыз. Эң негизгиси, аны туура колдонуп, жыйынтыгына ыраазы болуңуз.